Matlabu thani az-zikr wal ihlas. Zikir жана ықыластуулук боюнча. Зикир менен ықыластуулук экөө бири-бирине кандай байланышы бар, кандай тыгыз бири-бири менен айкалышы бар туугандар. Ықылас зикирди айтып кеттик, баардык денемиче менен болот. Аллах Таала менен болгон байланыш, Аллах Тааланы унутуп калбай, ошол нерсе зикир деп айтканбыз. Эми ықылас деген туугандар. Ықылас дегенди халис деп которулат кыргызчага. Кыргыздарда ықыластуулук деп дагы айтылат, билебиз. Бизде кыргыздарда ықыластуулук десе бир нерсеге берилгендик, ошол нерсени жакшы аткаруу деп түшүнөт. Туура ықыластуулуктун бир мааниси ушундай. Бирок ықыластуулуктун эң негизги мааниси таза, тунук. Сен кылып жаткан амал, биздин кылып жаткан амалдарыбыз бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн гана болуш керек. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болуш керек. Дүйнөдөгү башка максаттар аны менен кошо болбош керек да. Аны менен кошо болбош керек. Азыркы бизде инсандар менен болгон мамиледе жок, башка нерселер кошулат туугандар. Инсандар менен болгон мамиледе кошулат. Бирок ошол Аллах менен болгон мамиледе ал нерсе кошулбаш керек эч качанчы. Мисалга, намаз окуп жатканыңда ал Аллах үчүн. Аллах үчүн сабак окуп жатсаң, ал Аллах үчүн. Аллах үчүн сабак окуп жатсаң, Аллах үчүн болуш керек. Ортого башка нерсени кошпош керек эч качанчы. Кур'ан окуп жатсаң Аллах үчүн. Зикир кылып жатсаң да Аллах үчүн. Эмеден адалдан иштеп жатасыңбы? Адал тамак менен, адал жумуш кылып келип, адал акча табып, адал тамактанып, бала чакаңа, үй бүлөңө адалдан багып жатасыңбы? Ушул баардыгы Аллах үчүн болсун. Закондон корккондугуң үчүн, бирөөлөрдөн корккондугуң үчүн же болбосо кандайдыр бир максаттар үчүн болбосун. Баардыгы эмне? Аллах үчүн болуш керек туугандар. Эми зикир менен ыкыластын бири-бирине кандай байланышы бар туугандар? Зикир менен ыкылас биз баардык нерседе зикир менен болушубуз керек дебедикпи? Кылган кыймыл аракетибизде, сүйлөгөн сөзүбүздө, баардык амалдарыбызда. Эми ошонун баардыгы Аллах үчүн, Аллахты эстеп жатсак, ошол кылынган нерсе дагы же болгон нерсе дагы биздин ыкыласыбыз Аллах үчүн гана болуш керек да, Allah fatakunu muridan wajhahul karim mukhlisan fiha lahu subhanahu wa ta'ala. Эми ошол зикирде бекем болгон адамдын кылган амалдардан бир гана Аллахтын ыраазычылыгы үчүн болот. Көрүңүздөр, бул бири-бириге жардамчы нерсе туугандар. Амалдардын баардыгы бири-бириге жардамчы нерсе. Кандай эле мисалга жашоо. Жашоодо сен уктайсың, турасың, басасың, иштейсиң, угасың, сүйлөйсүң, башка амалдар кыласың. Ушулардын баардыгы сен жашооң. Эми ошондой эле ибадат дагы же Аллахка жакындоо дагы ушунун баардыгы менен. Зикир дагы, ыкылас дагы бири-бириге байланыштуу. Сенин амалдарың дагы Аллах Таала жакындоого сага байланыштуу. Уктаганың дагы Аллахка жакындоого байланыштуу. Аллахка жакындатканга же алыстатканга. Ошол сыяктуу сүйлөгөн сөзүбүз дагы, ошол сөзүбүз дагы жашообузда Аллах Таала ошону койду биздин жашоого. Эми ошол сүйлөгөн сөзүбүз менен Аллах Таалага жакындайбыз же алыстайбыз. Сооп алабыз же күнөө алабыз да. Ошол сыяктуу нерселер.